Амансыздарбы, урматтуу теле көрүүчү? Эфирде 5-5-өө. Аны мен Керим Айдаров алып барам. Биз бүгүн баш мыйзам андагы бийликтин бөлүштүрүү жөнүндө кеп кылган турабыз. Президенттик, парламент, анан өкмөт кандай курамда түзүлөт, кандай иштейт жаңы мыйзам боюнча. Бүгүн бизге конокто менин оң жагымдан Бекбосун Бөрүбашев, Конституциялык кеңешменин төрагасы, юридика илимдеринин доктору. Бегалы Наргозоев, экс-депутат. Кадыр Кошалиев, Конституциялык кеңешменин мүчөсү. Анан бизде 4-чү коногубуз Жогорку кеңештин депутаты Марли Маматалиев келиш керек эле. Тилекке каршы бул киши келбей калды. Себебин дагы түшүндүргөн жок. Менимче кандай себепмен келбей калды? Эми элдин депутаттары жоопкерчиликтүү болуп, ушу элдин алдында жасап аткан иштерин айтып берсе аябай жакшы болмок. Эми анын өзүнө койдук жоопкерчилигин. Урматтуу коноктор, биз бүгүн ол жаңы баш мыйзам жөнүндө кеп кылган турабыз. Эми жаңы баш мыйзам боюнча кече жогорку кеңешке талкууга түшкөндө эми бир топ кептер болду, бир топ сөздөр болду. Мен ошол кептин башында айтып алайынчы, бизде баягы Конституциянын атасы болчу эле да. Бүгүн атасын таппай атышат да. Анан ошо атасы ким өзү? Мурда Текебаев Конституциянын атасы дешчү. Кече парламентте болсо бул Конституция Бөрүбашевдин Конституциясы экен. 80 депутат ба демилгечи болгондордун бири дагы бул жерде жок экен деген кептер айтылды да. Кандай дейсиз? Рахмат, жакшы суроо экен. Мен анда көрдүм. Бул азаттык айтылып калды го дейм. Чындыгында азаттык акыркы убакта ошо баш мыйзамдын тегерегинде өтө активдүү иштеп атышат да. Анын үчүн аларга рахмат. Эми мындай теорияны практиканы карап көрсөк, мыйзамдын автору болбойт. Анткени биздикине окшогон баш мыйзамдар жанагы 200гө жакын мамлекет бар, ошонун көпчүлүгүн иштелип чыккан. Бизге окшоп 5-10 жолу өзгөртүп, могу баш мыйзамдын автору мен деген адам. Эми бул баягы түшүнбөстүктөн кылып атат деп ойлойм да. Ошон үчүн мыйзамдын авторлору болбойт, мыйзамдын иштеп чыккандар болот. Мисалы үчүн кошумчасын, алымчасын киргизет, ошон үчүн демилгечиси болот, кошумчасы. Ким демилгечиси? Эми менин билишимче мындайда бул ушул баш мыйзамдын долбоору 17 ноябрь 2020 жылы чыкты. Ошондо 80ден ашык депутаттын колу турат да. Мына атайын алып коюп койдум тарых үчүн дагычы. Мына ошо менен ошо 80ден ашык депутат ушулар демилгечи болуп атат да. Анан алар өздөрү айта албай атышат, ким жазды депчи. Туура бир жерде жазылды. 3-4 киши кошулуп жазса керек, балким ошолор эле чыгып айтып койсо болмок. Мына биз өзүбүздүн мына Кадыр Кошалиев биякта турат. Мына өзүбүз чечим кабыл алдык. 67 киши кол койду. Мына ошондо баягы ошол кеңешменин мүчөлөрүнүн суроосу боюнча биз өзүбүз жашырган жокпуз. Кол коюп бүт баардыгын өткөздүк. Андан башка жанагы негизги текстин аягына Конституциялык кеңешменин башчысы деп өзүмдүн данныйымды бердим. 27 январда берип койдук да. Биз жашырбашыбыз керек. Ошон үчүн мына ушундай мен мисалы үчүн каалап айтылам, бул баланчанын баш мыйзамы депчи. Бул биз 2,5 ай иштедик. Бул элдик мыйзам болуш керек. Элдик мыйзам болобу эми? Эми болот, анткени менин оюмча мына 3-4 айга кетти бүгүнчө. Ушу 4 айга кетти. Ошондон бери ачык талкууда турат. Мына бизге дагы көп адамдар келди. 1000ге жакын сунуш түштү. Көпчүлүгү кирбей калды. Туураны туура түшүнүш керек. Киришти. Ошон үчүн биз элдик, жалпы элдик мындай талкууга түшкөндөн кийин элдик деп айтабыз да. Бул биринчи этап. Экинчи этап болсо референдумга чыкса, качан чыгарын мен билбейт экенмин. Ар кандай сөздөр жүрүп атат. Референдумда чыкса, ошо референдумда эл колдосо элдик документ деп атабыз. Ошон үчүн баш мыйзамдын өзгөчөлүгү ушундай да. Бегал мырза, сиздин мурдакы депутат катары Бекбосун мырза айтып атат, мыйзамдын автору болбойт. Чын элеби? Мыйзам кантип бир үйдүн деле кожоюну болот го? Жок, бул шарттуу түрдө айта берет. Эмне үчүн жана Текебаевдин конституциясы деп азыр элдин баары айтып жүрөт. Ошол сыяктуу эле мен ойлойм, кийин бул конституция кабыл алынып калса 11-апрелде шарттуу түрдө Бөрүбашевдин конституциясы деп айтылат. Атасы Бөрүбашев болуп калат. Бул дүйнөлүк практикада деле бар. Ошол эле өнүккөн Америкада деле адам ар бир мыйзамга адам аттарын, анын демилгечилерин байлап шарттуу түрдө айткан практикаланып жүрөт баардык жерде. Эми сен айткан элдик болуп калбосу бул мына 10 январда эл ушуну талап кылды. Конституциялык аны президенттик системаны башкаруу. Эл талап кылды.
талап кылган ошодо 80% шайлоого чыкканда 80% добуш берип атса, президенттик системаны каалайбыз деп. Между прочим, Кыргызстанда биринчи жолу ушинтип элдин пикирин сураган биринчи жолу болду. Мурун кайсы бир саясий күчтөрдүн кызыкчылыгы боюнча эле өздөрү мына моундай кыласыңар деп эле жазып, элдин астына апарып эле референдум өткөрүп жиберчү. Ошол эле акыркы 10 жыл мурун 2010-жылы дагы бийликке келген кандуу куралдуу төңкөрүштүн натыйжасында бийликке келген саясий күчтөр өздөрү конституция жазып эле алып барып мыйзамга каршы, бизде конституцияда мурункуда да атайын норма бар. Жана өзгө чабал учурунда референдум өткөргө болбойт дегенди бузушуп, ошол күндөргө референдум болгон күнгө отменить туруп, анан ошону өткөрүп алышкан. Ушул биз парламенттик системаны курабыз деп. Мына азыр 10 жыл өткөндөн кийин колунан келбей калгандан кийин жок, биз парламенттик системаны көргөн жокпуз деп азыр чычалап чанып атышат. Ал кезде 10 жыл мурун алар элдин баарын үгүттөп, биз парламенттик системага өтөбүз, президенттик системадан тойдук деп кайдымкыда эле жайрашып өтүшкөн. Анда элден сураган эмес, силер эл каалайсыңарбы парламенттик системаны деп. А бүгүн элден сурашты. Кайсы башкарды сурашты? Президенттик же парламенттик сурашты. Сурашты. Эл шайлоого чыккандардын 80% биз президенттик системаны каалайбыз деп добуш беришти. Ошонун жыйынтыктарын эске алып туруп, менин түшүнүгүм боюнча ушул конституция жазылды. Ошо. Бул элдин каалоосу менен болду деп ойлойсузбу конституция? Анан кандай болот? Если президенттик системаны каалап атса, эл карады, талкуулашты ошо конституцияны. Мына эми талкууланып добуш берет да. Эми добуш берсе, ушуну жактырса, добуш берсе, анда элдик болуп калат. Сенин сурооңа элдик боло алабы деген, болобу деп. Бирок мен кечеде ар ким менен талашып тартышып атабыз. Азыр бул президенттик таза президенттик кылбай, парламентке дагы эмен көбүрөөк күчтүүрөөк кылып коюптур. Президенттик система болсо, президент баардыгын эле парламент менен макулдаша береби деген саясий күчтөр дагы бар. Ошон үчүн жанагы монарх кылып салыптыр, баарын президентке барып салыптыр деген жанагы дооматтар суу кечпейт деп ойлойм да. Бул жерде тескерисинче талашып атышат. Мен болсо өзүм негизинен мурунтан айтып келатам, президенттик система болуш керек, бирок сөзсүз түрдө бийликтин тең салмактуулугу кармалыш керек да. Ошол эле Америкада деле ошондой президент жана өкмөтүнүн өзүнүн ушундай кызмат орундары шайлогондо сенаттан өзүнүн конгрессинен макулдаш алат да, макулдукту. Элбек, саясатты биз жакшы билип калдык да, саясатта кандай иш болбосун артында бир-эки кишинин кызыкчылыгы болот да. Эми ушул баш мыйзамда эч саясий кызыкчылык жок эле, укмушта сонун болуп атат деген ойду айтып атасызбы? Жок, эч качан мына идеалдуу конституцияны жазууга мүмкүн эмес. Себеби биздин Кыргызстанда 6 миллион жаран болсо, биз 6 миллион болсок, 6 миллионубуздун өзүбүзчө пикирибиз бар, 6 миллион пикир бар бул. Бирок бул жалпылаштырып келгенде кечеги 10 январдагы референдумдун жыйынтыктарына, элдин талабына, что президенттик башкаруу системасын каалайбыз дегенге кандайдыр бир деңгээлде жооп бере ала турган. Бирок мунун элдик пикирди эске алып, элдик сунуштарды эске алып, эл өкүлдөрүнүн сунуштарын эске алып, кошумчалап оңдой турган жерлери бар, менин оюмча. Азыр аны жөнүндө кеп калабыз. Элдик конституция болду, эл талкуулады ошону. Же бир эле конституциялык кеңеш менен талкуулап тургандан кийин шефке жаксын деп туруп парламентке берип коюшту. Эми биринчиден кандай кырдаалда ушул конституцияны кабыл алуу зарылчылыгы келип чыкты да, ошондон баштасак мүмкүн туурараак болот. 3-жолу эл көтөрүлдү. Анан бийлик Кыргызстан өзүнүн бир конституциялык аймактан, айдыңдан чыгып кеткен учуру болду. Мурдагыларга салыштырмалуу кайра жеңилирээк кирдик. Президент шайланды, эми калган бийлик бутактары да алмашыш керек болуп атат. Ошондон улам кандайдыр бир чындап эле мыйзамда талап кылынган процедуралар бузулуп атат.
Аны элдей көрүп туруп, эми заман мындай болуп атса ушуну эртелетиш керек го дегендей маселе келип чыгып атат. Болбосо азыркы парламент деле өзүнүн мөөнөтү бүткөн, тараш керек болчу. Кырдаалга байланыштуу булар дагы мөөнөтү узарып калды дегендей да. Ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңетке окшоп да кетип атат. Анан эми туура туташ кризис, саясий кризис аягы келип туруп ушул конституцияны оңдошко, идеологиялык багытыбызды такташка түрткү болуп атат да. Анан мен катыштым 2,5 ай бою. Өзүм жөнүндө айтсам, баягы биздин алдыбызга келип түшкөн баш мыйзамга биз ошонун негизги концепциясынан чыкпай ой пикир кошуп, анан кайра жогорку кеңешкеден келген документти кайра өздөрүнө жөнөттүк ээсине. Ушундай болду деп ойлойм. Анан мен эки беренеге өзүмдүн өзгөчө укугумду, өзгөчө пикиримди жазуу түрүндө айтып туруп, добушка салсам өтпөй калды. Ошону белгилеп туруп анан кол койдум. Бул 7-чи берене элдик курултай жөнүндө, анан 13-чү берене мамлекеттик тил жөнүндө. Эми бүгүнкү тема көбүрөөк бийликтердин балансы жөнүндө турбайбы? Менин көз карашымда биз жана айтылгандай президенттик башкарууну тандап алгандан кийин ошол концепция боюнча кеттик. Анан калса чыгыш элдеринде лидер бул өзгөчө роль ойноп келген да. Батыш элдеринде аналитиктердин айтуусу боюнча система көбүрөөк иштейт, чыгыш элдеринде лидер личносттун ролу чоң деген бул окумуштуулардын берген баасы. Демек биз ушундан алып караганда президенттик башкарууга өткөнүбүз туура эле болду деп эсептейм. Бирок баары бир бүгүнкү күндө ошол өкүлчүлүктүү бийлик, мыйзам чыгаруучу бийлик балансты кармап туруш үчүн үч бийлик бутагына өздөрүнүн ыйгарым укуктарын мындай шайкештикте бир эле мезгилде, ошол эле мезгилде тең салмактуулукта иштеши үчүн бир идеалдуу жолду адам баласы издеп келатат. Жаманбы жакшы үч бийлик бутагы дегенде дүйнө коомчулугу кабыл алган, ага биз да макулбуз. Бирок ошол өкүлчүлүктүү жана мыйзам чыгаруу деген эки укукту алып жүргөн жогорку кеңеш өзүнүн биринчиден ошо тарыхта өздөрүнүн бир жагынан туура айтып атат, жакшы көрсөтө албагандыктан түрдүү себептен улам ошол өкүлчүлүктүү деген укукту курултайга бериш керек. Болгондо дагы аны мындай бир бюджетке оорулук алып келбестен мындай улуттук жыйын катары жылына бир ирет чогулуп, бийлик бутактарынын бир жоопкерчилигин камсыз кыла турган, элди көзөмөлдү түзө турган структура катары кирсин деген аракет жүрдү. Бул курултай менен баш мыйзамдын бир өзгөчөлүктөрүнүн бири да. Мен буга өзүнчө токтолоюн. Азыр берки бийликтер жөнүндө ошону айтып коеюн анан. Мисалы үчүн сот бийлиги аябай көп жолу сот бийлиги жөнүндө кеп талаш тартыш ушул жөнүндө көп болду. Себеби сот бийлиги эл үчүн иштебей атат. Бул аябай коррупциялашкан бийлик. Муну элге бериш керек, түз шайлаш керек дегендер да болду. Анан келип отуруп азыркы вариантты карасаңыздар, бир топ сот бийлигин мурдагыдай эки бийликтин мындай көз карандысыздыгынан бир аз болсо дагы алып чыкты. Бул ошол беренелер боюнча карап көрсөңүздөр, жогорку кеңештин көптөгөн укуктары сакталды. Андан сырткары жанагы сотторду тандоо кеңеши дегендин ордуна сот адилеттигин камсыздоо боюнча өзүнчө кеңеш түзүлүп, ошонун бир бөлүгүнө элдик курултайдын да өкүлчүлүгү келип атат. Демек, коомчулуктун дагы ошол жерде өзүнүн добушу болуп калды. Бул артыкчылыкты калыстык үчүн айта кетиш керек да. Бирок сот жөнүндө айтып калдыңыз дем, учурунда мен айтып коеюнчу. Соттордо баары бир президенттин көз карашы турат. Сот бул мурдакысында дагы жаңы конституцияда дагы сот көз карандысыз боло албаптыр. Эми толук кандуу сот бийлиги бийликтен көз карандысыз болуп калды деп айтууга болбойт. Бирок ошондой бир аракеттер жүрдү. Айтып атпаймынбы, эгерде жанагы жогорку соттун төрагасын кадимки эле президент шайлаганда бүтүндөй республикалык шайлоого коюш керек дегендер да чыкты туурабы? Мындай варианттар да болду. Но бардыгын карап көрүп туруп, азыркы колдонуудагы караганда бир аз болсо дагы мындай бир сот бийлигинин эркиндиги камсыз болду деп айтууга болот. Бирок мен идеалдуу чечилди деп айтканга болбойт. Мен көз карашым ушундай да. Неме? Тактап коеюнчу. Конституциянын автору болуш керекпи? Анан мына баш мыйзамдын атасы ким сиздин оюңуз боюнча? Эми бул коомдо көп жолу айтылды окшойт да, расмий ошол 80 депутат демилгеледи деп бизге келген кагаз боюнча сүйлөсөк,
анда ошол 80 депутат деп түшүнсөк болот. Бирок ошо 80 депутат отуруп 80 бүгүн баарды качып атышпайбы? 80 депутат отуруп алып туруп бир жерде жазган жок албетте. Бир жумушчу топ, демилгелүү топ жазды болуш керек. Эми бул кылмыш эмес да. Ошо жазгандар, ой биз бир бешөөбүз жазганбыз, андан кийин жалпы эмеге 80 депутат калып чыктык деп эле аны ачык эле айтса деле жарашмак мени. Анан Садыр Нуркожоевичтин бир баштап ушул конституцияны элге алып чыгып аткан учурларда менин фамилиямда аталган жери бар да, ошону мен түшүндүрмө берип коеюн да. Туура мына Бекболсун Шембекович, Дастан Сарыгулов, Чоюн Өмүралиевге окшогон бир канча курултай институту киргизилген улуттук багыттагы конституциялардын долбоорлору коомдо бар. Ошондой долбоорлорду айтып деп жүргөн адам катары жана курултай институту кирип аткандыктан биздин фамилиялар кошо аталып кетти. Анан кийин карасак чындап эле буга чейинки конституцияларга караганда эми шартка жараша курултай жөнүндө маселелер айтылып, ал жөнүндө мен өзүнчө пикиримди билейин деп атам. Биз каалагандай кирген жок, бирок курултай институту бул конституцияга кирди да, ошондон улам биздин эмелер атыбыз аталып кетти окшойт. Бирок автормун деп айтсаңыз болот. Ушул турушундагы конституциянын долбоорунун жазылып, анан элге алып чыгууда автордун арасында деп мен айтууга моралдык акым жок. Себеби мен анын башынан аягына жазгандардын ичинде эмесмин. Но идеялар, биздин айтып жүргөн идеяларыбыздын бир топ ойлору кирип калгандыгынан улам биздин фамилиялар айтылып атат. Бул мен муну биринчи эмне үчүн козгоп атам, мына баарыңыздар адистер турасыздар. Бул далай сөз боло берет. Эмичи, бул автору жок, бир жолу билесизби, конституция жоголуп кетип, конституция жок болду деп көрүнгөн сөз кылганбыз, туурабы? Муну да сөз боло берет. Ошон үчүн мына мен авторумун дей турган бирөө чыгып койсо, балким точка коюлат болуш керек эле деген кадан кийип айттым. Азыр ушундай сөздөр жүрүп атпайбы, туурабы? Бекболсун мырза. Акыркы варианты уже булардын автордун астында чыкты го. А булар бирок булар да айтпайбы, мен да автор эмесмин деп айтпайбы. Себеби азыр муну парламент депутаттар карап, балким өзгөртүү киргизеттир бул мыйзамга, долбоорго. Анан депутаттар кабыл алгандан кийин автору жогорку кеңеш болот. Эми эмес биринчи. Анан элдер кабыл алса 11 апрелде уже элдик конституция болуп калат. Макул деп туралы, аны бул бирок точка коюлган жок, аягында бар 3 точка бар. Бекболсун мырза, парламент сиздер сунуш кылып алып барып берген жаңы мыйзам, баш мыйзамды өзгөртүп, толуктоо киргизип, башкача өзгөртсө болобу? Укугу барбы жокпу? Бул жерде мындай бир чоң маселе бар да. Мисалы үчүн биздин азыркы ушу иштеп аткан мыйзамдарда законодательство деп коет да. Мына ошондо жаңы баш мыйзамды алуу жөнүндө мыйзам жок. Жобо жок, эч кандай жол жобосу жок. Анткени биздин азаматтар 2010-жылы баш мыйзам кабыл алган. Алар ойлошкон биздин мыйзам ошол бойдон эле баягы биздин бир жашка элек айтпады, Куран сыяктуу эле кала берет. Бийликке түбөлүк келдик деп. Бийликке түбөлүк келдик. Анча-мынча өзгөртүү болушу мүмкүн дешкен да. Ошон үчүн булардын кетирген чоң катасы ушунагы жаңы баш мыйзамды кантип алабыз. Иштеп аткан баш мыйзамга толуктоону кантип киргизебиз? Мына ошол эки маселени карабай калышкан. Ортосунан гана өзгөртүү деп койгон. Ошон үчүн азыр мен айтат элем, жогорку кеңеш баягы тиги 2 окуу 3 окуу тигинде окуу деп атпайбы, алардын баарысы жаңы баш мыйзамга колдонулбайт. Анткени жаңы баш мыйзам жөнүндө тиги жол жобосу жок. Бул бир жак. Экинчи жагынан муну кантип кабыл алат? Мисалы үчүн жогорку кеңештин өзүнүн колунда турат. Анткени референдумду белгилөө, дайындоо жогорку кеңештин гана өзүнүн баягы ыйгарым укугуна ээ да. Ошон үчүн бул жерден ар кандай жолдорду колдонсо болот. Мисалы үчүн мына 2010-жылы ушундай болбоду. Мына сиз абдан туура айтып кеттиңиз. Ошол убакта өзгөчө абал болуп калды. Бирок 26 июнда бүт баарысын токтотуп туруп референдум өткөзүп жиберишпеди. Ошон үчүн бул жерде эч кандай эчкенин кереги жок. Мен башкача айтат элем да, авторун издеп атабыз, тигинди издеп атабыз. Автору чындыгында ошо 80 депутатка иштепкен бир кичинекей топ, эгерде автор эле уккунга келсе, анан топ ким экенин билбей атабыз го. Баягы 98 киши иштедик. Анан кайра биз бердик. Ошон үчүн бул жерден ушундай деп айтып койсок болот да. Эң жетишпеген жагыбыз эмне? Анткени мына бүгүн конституциялык реформага биз эмне үчүн бардык? Анткени 2010-жылкы биз кабыл алган баш мыйзам боюнча ошонун баш мыйзамды иштеп чыккандар элди минтип айтышканда биз парламенттик башкарууга барабыз деген. Бирок атын айтып коюшту, заты парламенттик башкаруу болбой калды да. Мына ошолордун да биз катасын кайталабайлы дедик. Ошон үчүн бизде абдан талаш тартыш болду да. Алардын катасы кандай болгон эле? Мен акыркы убакта карап турам да. Ошо азыркы ичке кире элек, киреби кирбейби, кача кирет, ушу белгисиз. Бирок ушул баш мыйзамды абдан баягы ийлеп атабыз да, камыр ийлегенсип. Бул жакшы. А бирок бүгүнкү күндөгү проблема, мына биз бүгүн проблеманын ортосунда турабыз. Так чордонунда турабыз.
ошонун баардыгы азыркы иштеп аткан баш мыйзамдан келип чыкты да. Ошон үчүн биз эң биринчи азыркы иштеп аткан баш мыйзамды изилдеп карап чыгып, ошонун жакшы жагын алып, жакшы жагын киргиздикчинби? Жакшы жагын алып, жаман жактарын сыртка ташташыбыз керек. Ошон үчүн биз анализди 10-жылкы баш мыйзамдан башташ керек. А жерде эмне болуп калган? А жерде аты парламенттик башкаруу, заты болсо аралаш башкаруу болгон да. Аралаш эмес, Президенттик башкаруу. Президенттик аралашты эмес, буякта партиялык. Мисалы үчүн мен минтип айтат элем, мындай саясий партиялардын башкарууусу кеп калды да. Партийда диктатура орнап калды. Чындап айтканда, мына ошон үчүн ошонун тескери жагын карап туруп, ошондой болбош үчүн биз өзүбүздүн баягы президенттик башкарууну 10-январдан кийин биз уже аны дагы талкуулап, болот, болбойт дегенге акыбыз жок. Анткени эл ошо 10-январда президенттик башкарууга барды. Элдин эрки мыйзамдан жогору турат. Бекбоз мырза, мен дагы тактап алайынчы. Азыр сиздер могу сунуш кылган бул жаңы баш мыйзамбы же долбоор өзгөртүп толуктай киргизген? Бул жаңы баш мыйзам. Мисалы үчүн мен да угуп атам өзүмдүн коллегаларымдычы, кайсы убакта жаңы баш мыйзам деп аталат, кайсы убакта өзгөртүү деп атат, кайсы убакта толуктоо, 3-3 башка. Эң биринчи сиздин сурооңузга толук жооп берели. Эгерде баш мыйзамдын 1-бөлүмүнө, 2-бөлүмүнө, акыркы бөлүмүнө өзгөртүү толуктоо киргизсе, 1-2 эмес статьясында, 1-2 бөлүмүндө. 1-2 эмес. Азыр мен токтолом. Муну жаңы баш мыйзам деп атат. Анткени баш мыйзамдардын баардыгы ушундай структурада түзүлүп калган. 1-бөлүм бул коомдун конституциялык түзүлүшү деп аталат. Коом кандай түзүлүштө болот? Ошонун бүт баардыгын билет да. А жерде саясий система кандай болот? Экономикалык система кандай болот? Маданият кандай болот? Социалдык вопростор, маселелер кандай чечилет? Тил, безопасность бүт баардыгы кирет да. Ошон үчүн бул баягы коомдун же болбосо фундаментин ошол жерден түзүп атабыз да. Бул биринчи раздел. Экинчи адам укугу деп атабыз. Адам укугуна баарыбыз тең макул болдук. Адам укугуна да өзгөртүү киргизсе, анан акыркы разделы баягы алымча, кошумча деген бар. Ошого кирип калса, мындайды баш мыйзамды мындай жаңы баш мыйзам деп айтабыз. Эгерде бул жанагы фундаментальный разделдерге өзгөртүү толуктоо кирбесе, анда парламентти алып койсо болот да. Мисалы үчүн алымча, кошумчанычы. Муну өзгөртүү деп коет. Мисалы үчүн бир положение өзгөрүп кетет. Же болбосо бир нече положенияга толуктоо киргизип, мисалы үчүн баягы аксап калган жерин билип калабыз да. Мисалы үчүн могу жетишпейт экен деп, ошого толуктоо киргизип коюшу мүмкүн. Же болбосо ошолорду өзгөртүп коюшу мүмкүн. Ошон үчүн бул жерде процент деп санап атышпайбы, мисалы үчүн баланча процент, түгүнчө процент депчи. Туура биз ошону жазып алганбыз. Бул процент менен баягы граммдап тиги процент деп салмактаган бул туура эмес сөз. Демек, парламент азыр мына жаңы баш мыйзамды өзгөрткөнгө, талкуулаганга укугу жок экен. Жөнүндө кабыл берип коюш керек, шундайбы? Жок, андай деп айткан жок. Мисалы үчүн алдын айтпадымбы, баш мыйзамды кабыл алуунун укугу, жол жобосу Кыргызстанда жок. Жок. Анда эмне кылыш керек парламент? Парламент жөнүндө референдумга чыгарып бериш керек. Референдум чыгарып бериш керек. Тийишпей туруп. Жок, тийишсин, мейли. Мисалы үчүн тийишпей турат десе, анда тиги бөр баш такыр элип алып турат айтышат. Жок, мыйзамда жок деп атпайсызбы? Мыйзамда жок, чындыгында ошондойчу. Анда эмне кылыш керек? Тийишпеш керек кандай? Тийишпегиле деп айта албайм, тийишкеле деп айта албайм. Мыйзамда жок, өзү мыйзам чыгаруу бийлиги болуп турса, алардын иши да бул. Жок, туура айтасыз, алардын иши. Аксиома да. Жок, алардын иши, бирок жаңы баш мыйзам алуу боюнча жол жобосу жок, мыйзам жок деп атам менчи. Эми агерде мына кечээ бир депутат абдан туура айтты. Ушунун жол жобосун бир кабыл алып албайбы деди. Ошондой, мисалы үчүн бир мыйзамын кабыл албасын, момундай кылып чыгарабыз, тигинтебиз, минтебиз депчи. Ошондой, ошолордун парламенттин депутаты келгенде астына кетип калабыз да ошон үчүн. Сиз айтыңызчы мына. Парламент эмне кылыш керек экен? Парламенттин жол жобосунун жоктугу жанагы биз бул акыркы конституция биздин конституция төлүк деген мурунку авторлордун ошондой ишениминен келип чыгып, ушул жаңы конституцияны өзгөртүүнү калтырып, жаңы конституцияга кабыл алуунун жолдорун жасашкан эмес да. 20-жылга чейин өзгөртүүгө болбойт деген биринчи шарт киргизген эсиңерде болсо. 20-жыл өтпөдү эми. Бирок 20 ошол эле өстөрүүнүн шартын бузушуп, 16-жылы өзгөртүү киргизишпедиби конституцияга 16-жылы. Эми жаңы конституция жөнүндө дагы жана мыйзамда каралбагандыктан азыр мына элдин эркин жана президенттик башкарууну каалаган элдин эркин 10-январдагы аткаруучу мына бүгүнкү могуга келдик биз бүгүнкү жаңы конституцияны түзүүгө. Менин оюмча жанагы кечээ регламентин ачты булардын талкуусунда. Комитетке, конституциялык түзүлүш боюнча комитетке жетип катталганга чейин өзгөртүү киргизип калсак болот деп депутаттар өздөрү айтып атышты, юристтер айтып атышты. Ага чейин булардын долбооруна киргизип, авторлор эми жогорку кеңеш болуп атпайбы? Булар биринчи как техникалык өздөрү айткандай жумушчу топ катары техникалык жагын аткарып беришти.
Эми ага чейин если депутаттар өздөрү күчтүү болсо, депутаттардын сапаттык составы күчтүү болсо, ал үлгүрүшөт, ушуну жасашат. А эгер жанагы чын эле кечирип койгула, одон өзү чимкирик болсо, анда ушул бойдо ооз ачкан бойдон кала беришет дагы, комитетке катталууга кетип, андан ары уже өзгөртүү киргизгенге болбой калат. Иттин өлүгү ушул жерде да жатат экен да. Демек эртең да ушул жерден бир топ сөз болот экен. Парламент өзгөртө албаса, парламент депутаттар оюн айта албаса, андай мыйзам жок болсо, бул жерде да бир топ талаш тартыш менимче болот окшойт да. Туурабы? Жок, менин оюмча, азыр ошо мүмкүнчүлүктөр өздөрү пайдаланбаса, бул ошо парламенттин өзүнүн кемчилиги болот атпайбы? Ошо азыр эгер кечеги 9 февралда илинди. Ошондон бери гана бир жумадан ашык 10 күн убакыт өттү. Ушул убакытка чейин уктабай аракет кылыш керек да, депутат болгондон кийин. Парламент деген бар да. Ошондо эгер ошону жасай албаса, анда мына авторлор күнөөлүүбү, же коом күнөөлүүбү, анда парламент, биз ошондой парламент шайлаганбыз. Аны ошол шайлоочулар шайлаган, алар асмандан түшкөн эмес. Ал шайлоо болсо ошо мурунку Текебайдын конституциясынын негизинде болгон. Мурунку бийликтин негизинде болгон 10 жыл отурушту. Ушу эки чакырылыштагы депутаттарды калыптандырды. Анан эгер алар пайдаланбаса, эмне үчүн кийин кандайдыр бир бул боюнча проблема көтөрүлүш керек, талкуулаш керек. Эгер уже айтылып атат, 3-4 күндөн бери айтылып атат, үлгүрсөңөр үлгүрүп калгыла. Каттоодон өткөндөн кийин комитетке анда уже өзгөртүү киргизүүгө болбойт деп айтылды. Макул. Эми мен баягы юрист болбогондон кийин бул жагын чоо жайын жакшы билбейт экен, бирок бул жерде баары дагы бир топ талаш тартыш болоорун билип турам. Талашсыз эч нерсе болбойт. Ооба. Азыр тигилер каалаганда конституция жазып келсе, анда биз чыкмабыз, каршы талаш болмок. Ошон үчүн сүрөм талаш боттардан көпчүлүккө башыйбыз. Анан мен жалаң эле бир позиция кишилер чакырып алып, хотя бир талашкан кишилер чакырып койсок, балким жакшы болот. Жалаң бир жактагы эмнелерди чакырып алган окшойм да. Кадыр ага. Өзүнчө пикирим бар, ошону шарттан пайдаланып айтып алайын. Жанагы Платон мой друг, истина дороже деген сөз бар го. Мисалы үчүн мен Бекбосун Эшенбекович менен адам катары көз мамилебиз жакшы, ачык айтып коюш керек. Бирок ушул конституциялык реформанын учурунда кээ бир позицияларда биз таптакыр бири-бирибизди түшүнө алган жокпуз. Ал добуш берүү менен бүттү. Ошон үчүн мен жанагы эме кол койдум деп атпайм. Ушуну бүгүн айтып коеюн. Өзү курултай боюнча 3 түшүнүк бар эле да, бул коомдук институт катары кирсин, же болбосо 2 палата болуп жогорку палата курултай болсун дегендер, анан кийин улуттук жыйын катары нат структура туруш керек деген 3 түрдүү позиция да. Бекбосын Эшенбекович мурда эле Конституциялык кеңеш менин төрагасы боло электе эле ошол коомдук институт катары көз караш ушундай болчу. Ошону аягына чейин таңуулап, ошону өткөрдү да. Мен бүгүн ушуну ачык айтайын. Анан кече депутаттар улам суроо берип атат. Курултай жөнүндө суроо бергенде, ой силер жакшы иштебегениңерден анан тиги курултайчылар бийликке келгени жатпайбы дегендей жооп болуп атат да. Бул эми ачыктан ачык карама каршы го коомдогу ар кайсы күчтөрдүчү. Мына биздин аксакалыбыз ушундай пикирди айтты да. Анан силер кайра көтөрүп атпайбы? Жок, эми бир жагынан ал ой туура да болушу мүмкүн, бирок маселени андай койбош керек эле да. Сиз ал жерде Конституциялык кеңеш менин төрагасы катары курултай эмне үчүн кирди? Негиздеме беришиңиз керек эле. Ошончолук өтүп аткандан кийин жаманбы жакшы киргенден кийин эмне үчүн кирип аткандыгын негиздеп беришиңиз керек эле. Сиз жоопту туура эмес бергендигиңизди мен бүгүн айта кетейин. Андан сырткары мына көп суроо ушундан келип чыкты. Бир жөнөкөй эле элдик курултайдын чечимдери мыйзам чегинде бийлик бутактары тарабынан аткарылууга же каралууга жатат деген бир сүйлөмдү өткөрө албай койдук. Эгерде ушул кирип калганда, анда статусу болмок. Азыр жана дежурный курултай деген эми даана чыгат. Ал жерде эч кандай маселе чечпей турган коомдук бир НПО сыяктуу структура кирип калды. Бул эми даанасынга кабылат. Кийин болбогон нерсе экен, бул арын уюгундай ызылдап анан тарап кетет экен. Кереги жок экен деп жок кылып салганга уже жол ачып койдук баштабай атыпчы. Бул өзү чындыгында өтө керектүү кыргыз элине, мына чыгыш эли үчүн, анын ичинде кыргыз эли үчүн керектүү ушу конституциянын эң бир өзгөчөлүктөрүнүн бири болчу да. Но эмне Белоруссияда Лукашенко зериккенден бүткүл Беларусь чыйынын
чакырдыбы? Ошо проблема жаралганда ошол жыйын аркылуу ошо жыйындын духу менен жооп бербедиби? Мындай тажрыйбалар көп. Бул мүмкүнчүлүктү биз ушул конституциянын кабыл алууда бир эки жаңылык бар болчу. Бири ошо жанакы аткаруу бийлиги бирдиктүү бир баш президент башкарсын деген, ал жаманбы жакшы кирдиби? Ну каерде да талаш болуп атат, жанагы администрациянын башчысы менен өкмөт башчысы деген эки адам болсун. Мен ал суроону да бергем. Эки башка болгону туура болот деп айттым эле. Анан ушул курултай жөнүндө суроолор көп болуп атат да. Жанагы ушу жооп бериңизчи кана бул кишинин мындай экен да, баягы адамдарда өзүнүн сунушу болот экен, анан өзүнүн ой пикири болот экен. Анан баягы бизде волюнтаристик көз караш болуп атат да. Мисалы үчүн менин сунушумду кабыл алган жоксуң, сен жамансың. Анан мен ойлогондой айтып койгон жоксуң, сен дагы жамансың деп атат да. Мен акыркы убакытта шуну угуп келдим. Мурда күнү уктум ушундай сөздү, бүгүн кемде айтып атат, мен таарынбайм. Бирок бул жерде ушундай ой пикир бар болуп атат да. Эми бизде Конституциялык кеңешмеде мына өзүңөр билесиңер, бүт баардыгын добуш бир менен чечтик. Ошон үчүн кээде менин да сунушум өтпөй калган убакыт болду. Ага таарынычтын кереги жок. Көпчүлүк кандай дейт да. Бул жерде элдик курултай боюнча менин үчүн ошентип айттым. Анткени элдик курултайга биз көп мүмкүнчүлүк берип атабыз. Мисалы үчүн мына силердин жанагы кечээ угуп отурдуңар мурдагы күнчө элдик курултай такыр жолотпогула дегенде киши болот да. Мына көрдүңөрбү? Сиз абдан туура айттыңыз. Баягы биз Конституциялык кеңешме ошо ортосуна келишибиз керек да. Мисалы үчүн сиз өкмөттөрдүн оюңуздар карама каршы келет. Бирок ошону таап ортого коюш керек. Ошон үчүн бул жерде бизди жакшы көргөндөр аз, жаман көргөндөр көп болот да. Анткени ар ким өзүнүн ишке ашырганга аракет кылат. А жанагы менин үчүн дегенде конкурент болот деп атам. Мисалы үчүн мен эгерде менин сөзүмдү туура түшүнүп калса, мындай да, биз жогорку кеңеш боюнча мына азыр бийликтин эмесин айтып атпайбыз бүгүнкү күндө, жогорку кеңештин орду боюнча биз жогорку кеңешке болгон ай 2010-жылы кабыл алган мыйзам боюнча жогорку кеңештин функциясын бүт баарын ошо ойдон гана койдук. Бирок эски конституциянын негизинде эле. Эски конституциянын негизинде. Бирок байкап турсаңар, ал жерде бир өзгөрүү болду. Өкүлчүлүктү биз биринчи орунга чыгардык. Эң биринчи. Кантип? Жок, азыр. Мисалы үчүн азыркы иштеп атканда мыйзам чыгаруучу өкүлчүлүктү деп атканда, анан биз өкүлчүлүктү биринчи орунга койдук. Ордун гана алмаштырып койдук да. Ошо өкүлчүлүктү койгондо эмне үчүн өкүлчүлүктү койдук? Анткени жогорку кеңеште өкүлчүлүк болуш керек. Мына бул азыркы биздин баш мыйзамда да бар. Мисалы үчүн азыр биздин жогорку кеңеште жалпы элдик өкүлчүлүк барбы? Жок. Мисалы үчүн интеллигенциянын өкүлү жок, баягы бир мындай бир ар кандай социалдык топтор бар, өкүлчүлүк жок. Партияда мүчө эместердин өкүлү жок да, жалаң партия. Кой туруңуз, мен айтып кетейин да. Ошон үчүн бизде эң биринчи принцип өкүлчүлүк бузулган. Мен ушул жерден айтып атам да, мисалы үчүн ана азыр айтып атпайбызбы, биздин парламентте партиялык бостор, базаркомдор, банкирлер гана кирип алды депчи. Ушундай эле үч эле категорияны айтпайбызбы. Мына ушул жагынан элдик курултай астага кетет. Анткени элдик курултай жана сиз айткандай жерден келет, андан башка кесиптик кошундар келет, ар кандай этностордун өкүлдөрү келет да. Ошон үчүн бул жагынан астага кетип аткан ошол. Ошол маселеде суроом бар болчу. Мына коомдук уюм деп, байкоочу уюм деп киргизсиңер конституцияга. Курултайда. Анда эмне үчүн жана башка органдарына, мисалы үчүн мыйзам демилгелөө укугун буларга берип атасыздар. Эмне үчүн жана сотторду тандоо кеңешке булардан мүчө болуп кетип атат. Бул коомдук уюм, бул мен бул кандайча төп келишет бул функциялар? Мен да суроо берип коеюн. Курултай бул конституциялык органбы же эмне? Коомдук уюм да? Кечээ дагы боюнча сурашты. Курултайды бул жолу мына азыркы иштеп аткан баш мыйзам боюнча адам укугунда бар болчу. 52-берени. Ошол жерде курултайда жакшы берилген. Мисалы үчүн коомдогу мамлекеттеги маанилүү маселелерди иштеп чыгат, анан сунуштап берет деген. Биз бул жолу болсо курултайды ушул биринчи бөлүмгө алып келдик. Мына сиздин сурооңузга жооп да. Биринчи бөлүктө да биринчи бөлүктүн аты эмне? Биринчи бөлүмдүн биринчи главасын алып келдик. Биринчи бөлүм бул конституциялык түзүлүштүн негиздери деп турат да. Ал эми биринчи главасы конституциялык түзүлүштүн саясий негиздери деп турат. Биз курултайды саясий негизге коюп атабыз. Мына менин кечээ сурап атат менин коллегам Клара Соронкулова. Эмчи мамлекеттик бөлүмгө мамлекеттин астына бердиңер депчи. Мамлекеттин астына эмес. Мына карап көрсөңүздөр, бизде баягы чалабыл окуп алып эле ошону түшүнбөй эле айтып беришет да. Мисалы үчүн саясий, политическая основа деп турат. Мына ошо саясий негизге бердик. Эми эмне үчүн саясий негизге бердик? Мына ушул боюнча көп ызычуу болдук, бизчинби? Бул колдогондор болду, каршы чыккандар болду. Анткени ал жерде эл бийлиги деген түшүнүк бар.
Конституциянын негизги принциби это народовластие, это эл бийлиги. Эл бийлигинин бир формасы катары курултай кетип атат, чынбы? Мына эл бийлигинин түз формасы бар. Бул шайлоо, референдум. Эл бийлигинин кыйыр формасы бар. Бул жогорку кеңештин депутатын шайлайт, жергиликтүү кеңештерди шайлайт, президентти шайлайт, ошондой эле курултай. Мына мисалы үчүн биз айылдан өзүбүзгө бир өкүлүбүздү курултайга жиберебиз да, эртең бир күнү Кудай буйрса мыйзам каласачы. Ошон үчүн бул жанагы эл бийлигин деген разилга кирип калган ошол себеби ошол да. Ошон үчүн эң негизги себеби. Курултай бул функциялары кантип аткарылат, кантип топтолуп бул өзүнчө мыйзам менен кабыл алынат, Өзүнчө мыйзам менен. Биз атайын айтып койдук, ал жерде конституциялык мыйзам менен депчи. Эми сиздин сурооңузга жооп берейин. Мисалы үчүн курултай деген биз атайын ушундай кылдык да, мисалы үчүн көпчүлүгү курултай бир жылына бир эле келип эле анан баягы баш көз болуп тигинтип минтип кол минтип кетип жакшы иштегиле деп кетип калалы деген ой болуп атканда биз айттык, жок, курултай иштесин дедик. Курултай иштебесе жооп берсин дедик. Ошон үчүн биз анткени жер-жердеги көйгөйдү ким билет? Курултайдын өкүлдөрү билет. Ошон үчүн мисалы үчүн сиз тияктан келесиз, биз бияктан келебиз. Ошолор баягы чогултуп туруп, ошо көйгөйдү чечиш үчүн бир механизм бериш керек. Ал мыйзамдын долбоору да. Ошону иштеп туруп анан беришсин. Туура кирген ал. Ошентип бизге бердик да, анан ал мыйзамды мыйзам кылып кабыл алып коебу, албайбы? Ал парламенттин иши. Мына кечээ дагы ырзычы болуп атабыз да, ошо көп экен депчи. Ай, аларда 5-6 экспертиза өзүңүз жакшы билесиз, чынбы? Анан эгерде булардын мыйзамы, курултайдын мыйзамы чийки десе, артка жиберсин кайра. Аны эч ким иштеге дей албайт. Жана бар же жок деп ооба же жок деп койсоңуз, конституциялык орган курултай же конституциялык орган эмеспи? Конституциялык орган. Конституциялык орган. Конституциялык орган. Болду. Баш мыйзамда турат да. Баш мыйзамдын башкы главасы. Башкы главасында турат. Эл бийликти ишке ашыруу алдыңыз, Бул жерде жакшы айтылып атат. Эл бийлиги деген феноменалдык эң башкы, даже преамбулада турат, биринчи экинчи беренеде турат. Ошону ишке ашыруунун механизми катары кирди курултай. Ооба, болгону коомдук өкүлчүлүктүү жыйын делип калды да, биз ошол коомдук деп элдик деп эле атайлы, анан анын чечимдери аткарылсын, мен элдин айырмасы. Анан кийин анын бир элдик бир көзөмөл, багыттоочу укугу калсын дедик да. Мисалы үчүн мына дагы эле бир жер тура эмес болуп калды. Президент ички сырткы саясатты аныктайт деген жерге мен каршымын. Акаев өзү бизден сурабай туруп, мына азыр да башы ооруп аткан ачык либералдык демократиялык коом деген жолго салып жиберди. Мына азыр боткосу чыгып атат. Дагы ошондойго жол бербеш үчүн жолду, багытты аныктоону курултайга бериш керек болчу. Ошон үчүн багыттоочу элдин баардык курултайды карап отура берип, ошол жерге керек деп биз ошол маселени ошондо көтөрдүк. Туура. Урматтуу Жерде мындайда. Бул албетте менин пикирим. Туура. Коюп атам да, коомчулук. Мамлекеттин негизги милдети бар. Эң негизги милдети кайсы? Бул коопсуздук, анан саясатта багыттоо. Мына ошон үчүн мына азыркы 2010-жылы кабыл алынган баш мыйзамдын жетпеген жагы кайсы? Мына ошону айтып койсок болбой турат да. Мисалы үчүн бул жерде мамлекеттин ички тышкы саясатын ким аныктайт деген суроого биз жооп ала алган жокпуз. 2010-жылкы баш мыйзамда ошол бар. Ошол кирбей калган. 2010-жылкы баш мыйзамда адам укугунун кепилдиги ким? Жок. Ал аныктаган эмес. Ал деген ишке ашырат деген кеп бар. Мында бар, Жок. Жаңыда бар, Жок, жаңыда бар. Мисалы үчүн мамлекет ички тышкы саясатын өзүнчө турат дагы, аны ким аныктайт? Экинчи этап, анан ким ишке ашырат? Үчүнчү этап. Бу этап менен кетишет. Бул жерде мындай туура айткандачы. Урматтуу президент талашып Атамбаев, Текебаевдер мыйзам жазып, президент өткөрүп эле. 12-жылы жазган. Конституцияга каршы жазышкан бул мыйзамда дагы. Тышкы саясат кана боюнча чыккан да, ошон үчүн ушундай нерсе да. Анан ушуну биз ушундай пробелди биз толтуруп атабыз. Мисалы үчүн азыр кээ бир айтып атпайбы, 10-жылкы баш мыйзамды абдан сонун тийбеш керек болчу депчи. Урматтуу коноктор, эми жана биз негизги темага өтүп алалычы. Президенттик башкардагы мамлекет болобуз деп атабыз. Президенттин укуктары эми кандай болот? Маселен, бир жерде жанагы өкмөт башчы ошол эле мезгилде аппарат президент аппарат башчысы болот деген дагы жерлер болуп атпайбы? Ушуну бир чечмелеп бербесеңер, азыр ушул жерде да бир топ кеп болуп атат да. Кимиңиздер айтасыздар? Мен баштайын эми. Жерде мындай да. Эки башкадан болуш керек, бирөөсү турган артыкчылык эмне да? Мындайда биринчи башынан баштайлы. Мисалы үчүн бул президенттин функциясы. Президенттин кылган иши да, мисалы үчүн президент бир эле убакта мамлекеттин башчысы,
экинчи убакта аткаруу бийлигин жетектейт, үчүнчү убакта ички тышкы саясатты аныктайт, төртүнчү убакта бул конституциянын гаранты, бешинчи бул деген адам укугунун гаранты, анан куралдуу күчтөрдүн тиги башчысы, анан бүт мамлекеттик эмелерди, органдардын бүт баардыгын ич ара амалашып, биргелешип өз ара аракеттенип иштешине шарт түзөт да. Мисалы үчүн мен 7-син санап чыктым. 7-өн санадым. Ошон үчүн жанагы ушундай чоң функцияларды ишке ашырыш үчүн коопсуздук да бар. Ушунун баардыгын ишке ашырыш үчүн президентке сөзсүз түрдө ошого ылайыктуу ыйгарым укук берилиш керек. Эгерде мойнуна жүктөп коюп ыйгарым укукту бербесек, ал аткара албайт. Эми карап көрүңүз. Эми жогорку кеңеште кандай бар? Жогорку кеңеш өкүлчүлүктүү эле орган. Анан мыйзам чыгарат. Анан ошо мыйзам өзүнүн баягы тиги ыйгарым укугуна ылайыктуу көзөмөл жүргүзөт. Контроль функция. Муну күчөө болуп атат. Демек, эстесине баягы азыркы действующий конституцияда канча эле? Ошол эле. Мына баягы бирок 4-сү бар болчу, баягы коалициялык өкмөт түзүшкөн. Жанагы коалициялык өкмөт түзүшкөн. Оппозиция артыкчылык бар. Анан ошо өкмөттү тиги азыр бизде өкмөт деген сөз жок. Бизде кабинет министрлер деген бар. Ошо министрлер кабинетин биз президентке бердик. Ошо менен кошо бүт аткаруу бийлигин бердик. Мисалы үчүн аткаруу бийлиги менен министрлер кабинетин аралаштырган кишилер болот да. Кандай депчи, экөө башка. Аткаруу бийлигине кирет, министрлер кабинеттагы, бирок министрлер кабинетине кирбей калгандагы ар кандай службалар бар, фонддор бар, жергиликтүү мамлекеттик башкаруу бар, акимияттар бар. Мына ошолор дагы өзүнчө турат. Аткаруу бийлик бул өкмөт, азыркы министрлер турабы? Туура. Анан кийин премьерди жок кылдыктагы, аппарат менен кошо жок кылдыктагы, президенттин аппаратына коштуктагы, президенттин аппарат башчысын министрлер кабинетинин төрагасы кылып койдук. Ошол эле мезгилде аппараттын башчысы. Анан ал каягына үлгүрөт. Ал мындай болот да. Биз баягы жаңы нерсеге күнөө албай атабыз да такырчы. Мисалы үчүн биз 10 январда президенттик башкаруу дедик. Президенттик башкаруу болгондон кийин президент баягы аткаруу бийлигин үстүнө отуруш керек. Мына Американын саясий системасында президенттин администрациясы бул аткаруу бийлиги. Администрация президента есть исполнительный власть деп турат. Мына бизде ошону жанагы президенттин ыйгарым укуктарын толук жеткизиш үчүн биз президенттик администрациянын мойнуна ошо кайсы бир деңгээлде аткаруу бийлигин илип атабыз. Жок, Америкада вице-президент бар да. Американын вице-президенти бул сенаттын, конгресс. Америкада парламент эки бөлүктөн турат. То есть конгресс сенаттан турат, анан палата представителей деп коет, 301 деме. Ошо конгресс 100 кишиден турат. Американыкы мындан да ашып кетет. Эгерде биз Американыкын жасаганда булар такыр эле бул биздин мамлекетибиз башкача. Туура. Бул такыр эле конституция болуп калды деп айтышмакта. А жерде вице-президент менен кошо шайланат дагы, бирок сенаттын башында отуруп атпайбы? Ошон үчүн биз бүт баягы жакшы тажрыйбаны алганга аракет кылып атабыз. Бул бир жак. Экинчи жак болсо, мына сиздер жакшы билесиздер, акыркы 30 жылда эң күчтүү таасирлүү мамлекеттик орган кайсы? Бул президенттин администрациясы. Мен атайын жобосун окуп чыктым ошонунчу. Мисалы үчүн мына жобосу турат, 10-жылга кабыл алынган жобосу. Ошол турат, бул мамлекеттик орган деп турат. Кыска мамлекеттик орган деп турат дагы. Анан мамлекеттик органдардын структурасын карасам, абдан көп ыйгарым укуктары бар экен. А бирок эчтеке жооп беришпейт. Дайыма өкмөттү күнөөлөшөт. Ошон үчүн андай болбосун деп атабыз да. Кыска сүйлөйлү. Ушул боюнча да мен ошол экиге бөлүш керек дегендердин ичинде калдым. Президенттин аппараты менен өкмөттүн аппараты бирикти да. Демек, аппарат башчы деп эле ал техникалык кызматты аткарыш керек болчу дагы. Ал эми эле аткаруу бийлигинде кабинеттин төрагасыбы же мурдагыдай министрлер советинин төрагасыбы мүмкүн ушул экөөнү бөлсө туура болмок эле. Анан дагы бир маселени бүгүн айтып коеюн. Баягы 8-берене көп талкуулап атпайбы көчөдө? Жанагы өкмөттүк эмес уюмдардын финансылык чарбалык ишинин отчеттуулугу жөнүндө. Аны ачыктыгын кереги жок, ошону алып салгыла деп. Анан ар жума сайын жекшемби күнү булар митингге чыгып атат 1-2 айдан бери. Эми булардын оюна койсоң да азыркы туташ кризиске кеп деген ТКБдин конституциясы калыш керек экен да, бир сөз менен айтканда. Мен ушул жерден айтат элем, азыр колдонуудагы конституцияга караганда жаманбы, жакшыбы дагы мына бышырылып атат, талкууланып атат. Жогорку кеңештин дагы укугу бар. Мүмкүн биз жанагы автор ким экенин токтотуш керек. Мүмкүн биз элдик чыныгы жалпы Кыргызстанга кызмат кыла турган жакшы конституцияны кабыл алуу мүмкүнчүлүгү дагы колубузда. Биз кепке келишибиз керек. Конституциялык мынау реформага барууда биринчи ошо мыйзам кабыл алуучу бийлик жогорку кеңеш жоопту. Алардын колуна келди азыр. Бирок биздин дагы азыр пикирибизди айтуу укугубуз бар. Эмки жолугушууга мен ушу түз эфирден айтып коеюн. Конституциялык кеңеш менен төрагасы катары мен сиз менен кошо барам. Чыкырса. Эмне үчүн чыкырса? Биз
ушул жерде сиз менен кошо бар укугум бар менин. Эми президентке бардыгын берет экенбиз. Андан кийин өкмөт иштей албай калса, өкмөттү айдайт экенбиз. Ошондо кимиси кетет өкмөт менен кошо? Аппарат башчы кетеби? Жаңы конституцияда болгондо айдоо жөнүндө так айтылган эмес, жоопкерчилигин карайт, президент карайт деп. Эгер өкмөттүн ишине ишеним көрсөтүлбөсө парламент тарабынан да президент алардын жоопкерчилигин карайт деген норма бар. Анын алдында өкмөт башчыны кетирет, өзү түздөн түз жеке жооп берет деген норма бар. 89-беренин. Сүргөн чечмелеп бериңиздерчи анда. 89-беренин. Эми чечелеп берген авторлор чечмелеп берсин. Мен өзүм оюм айтам муну. Чечелеп бериңиз. Менде да бу бийликтин тең салмактуулугу боюнча да суроом бар эле, сразу берип коеюн сизге. Кошо жооп берип кетиңиз. Мына мурун парламенттик система, шарттуу түрдө айтканда парламенттик системада президентке жанагылар туура берилген болчу. Ген прокурорду көрсөтүп жогорку кеңешке өзү дайындайт президент. Коопсуздук эменин комитетинин төрагасы соттор боюнча ушундай укуктары бар болчу. Эми биздики президенттик системага келгенде силер ошондор Текебаевдин нормаларын калтырып коюпсуңар. Президент мурдагыдай эле эме кыла берет. Ушундай бийликтин тең салмактуулугу жоголбойбу? Азыр эми президенттик системада президент дайындаган ген прокурор, коопсуздук комитетинин төрагасы, соттор президентке кантип алын эгер мыйзамды бузса ага каршы кантип кылмыш козгой алат же импичментке корутунду бере алат. Ушул жерде тең салмактуулук бузуп калган жокпу? Эгер биз парламенттик системадан президентке өтүп аткандан кийин ушул жок дегенде буну парламентке өткөрүп берсе болбойт беле? Кандай деп ойлойсуз? Бул жакшы суроо. Жана биз башында айтып атык, эл бийлиги депчи, эл бийлигинин негизин өкүлчүлүк органдар түзөт да. Мына ушу курултайда айтып атабыз, жогорку кеңеште айтып атабыз, ошондой эле президент. Ошон үчүн эгерде биз элдин бийлигин толук камсыз кыла турган болсок, мисалы үчүн жанагы сиз айткан мамлекеттик башка органдарды түзүп атканда сөзсүз ошо жанагы өкүлчүлүк органдар катышыш керек. Кайсы бир деңгээлде катышыш керек да. Ошон үчүн биз ошондо эл бийлигин бузбайбыз. Бул биринчи суроо. Экинчиси болсо, жана президенттин жоопкерчилиги деп атпайсызбы? Биз 2010 жылкы кабыл алынган баш мыйзамдын жетишпеген жагы бизде жоопкерчилик дегенди алган орган болгон жок. Бүт баардык бийликти баягы камчы менен тең бөлөп дегендей бир кыргыздын сөзү барга, ошентип саясий партиялар бөлүп алышты. Парламенттеги депутаттын ордунан баштап бүт партияны чейин бөлүп алышты. Бирок саясий партиялардын жоопкерчилигин биз караган жокпуз. Алардын лидерлеринин жоопкерчилигин караган жокпуз. Эгерде мына 2010 жылкы баш мыйзамдын эң жетишпеген жагы эмне болду? Алар эгерде парламенттик башкарууга өттүк десек, анда президентти дагы парламент шайлаш керек болчу. Ошол убакта жеңип келген партиянын эң биринчи орунга алып келген партиянын башчысы өкмөттүн башчысы болуш керек болчу. Алардын бүт баарысын тескери эметишти дагы 3-4 баягы кыргыздын кыраан азаматтары бийликти бөлүп устукан сыяктуу чөндүктөрүнө салып алышканда, ошон үчүн ошондой болуп калды. Биз ага барган жокпуз. Биз дароо эле мына ким жооп берет? Президент жооп берет. Эмне үчүн жооп берет? Мисалы үчүн мамлекеттин башчысы катары мамлекеттин суверендүүлүгүнө, коопсуздугуна жооп берет дедик. Андан кийин аткаруу бийлиги болгондон кийин аткаруу бийлигинин ишине да жооп берет дедик. Эми так айтканда жооп бергенде кандай жооп берет? Мисалы үчүн мына бизде өкмөт деген сөз жок. Bizde ministrlerin kabineti деп атабыз да. Ошо министрлер кабинети аткаруу бийлигинин жогорку органы деп айтсак болот. Мына ошонун башчысына жана биз тиге талашып тартышып атканы ушул болуп атат. 20 күндөн бери бул катуу талаш болуп атат. А үйгө барсаң да, Б үйгө барсаң да ушуну айтышат да. Анткени биздин аппаратчиктер буга күнөө албай атат. Кеп жанагы эки аппаратты, мисалы үчүн президенттик аппарат менен тиги өкмөттүкүн кошуп койгондо эмес. Кеп жоопкерчиликте. Аппарат администрация ушунча көп ыйгарым укугу менен мамлекеттик орган деген статусту алып отуруп, эмне үчүн эчтекеге жооп бербейт? Биз ошону карап атабыз. Мына карап көрсөңүздөр, бул жерде бүт баардыгын баягы ошон үчүн ошол жерге ушуну алып келип коюп атабыз да, ошондо туура болот. Көрсөңүздөр, мен жана сизге жооп бербей койдуңуздар. Азыр мына эгерде мисалы үчүн бюджет боюнча, мисалы үчүн мына парламент отчеттукту бирок өткөзбөй койду. Жаман багылып калды да, ал убакта ким жооп берет? Ошол жанагы министрлер кабинетинин төрагасы деп атабыз да биз. Ошо төрагасы жооп берет да, ал эми ошо чечимди президент өзү кабыл алат. Бекбосмурза, мен дагы жана суроомо сиз жооп бербедиңиз. Мен айтып атам, аппарат башчы, ошол эле мезгилде өкмөт башчы. Өкмөт начар иштесе, эл нааразы болсо, парламент кетсин десе, өкмөт кетет. Туурабы? Президент кала берет.
Президент Бирок президент аткаруу бийлигинин жооп берет. Туурабы? Кантип? жооп берет. Ошон үчүн жанагы биз аппаратты мындай кылып атабыз да. Караңыз. Мурдагы болуп калат экен да. Мурда Премьер-министр өкмөт менен кошо кетчү, президент аяй болуп тиякта кала берчү. Кайра эле ким жаман, өкмөт жаман болуп кала берчү да мурдагыдай. Ушундай болуп калат кандай. Болгону көйнөктү алмаштырып койгонсуңар. Биринчиден президентти кетириш үчүн бир гана жол бар, импичмент. Дүйнөлүк практика боюнча ушундай да. Эгерде ошондай өкмөттүн иши начар болуп калса эле президент айдай берсек, анда бизде саясий стабилдүүлүк деген болбойт. Биринчиден. Маселе ушул жерде турат. Анан экинчиден президент деген эл тарабынан шайланып келген өкүл, элдин өкүлү. Ошон үчүн мына ушундай кылып киргизип атат да, бул дүйнөлүк практикада өзү ошондой. Анан жана карап көрсөңүздөр, администрация деген бул баягы президенттин эң жакын жардамчысы. Мисалы үчүн айтып атпайбы, администрация деген тиги баягы камсыз кылат депчи президенттин ишмердиги. Технический эмес. Ушу ак үйдөгү, көк үйдөгү чиновниктер биз мени баягында сүйлөшүп көрдүм. Мени чакырып атышат да, ушуну кандай кылабыз депчи. Булар дайым айтат да, биз технический гана жумуш аткарабыз дейт. Мисалы үчүн момундай суу алып келип коебуз, кагазын коебуз депчи. Жок, андай эмес. Мына биз ушул долбоорду иштеп атканда президенттик аппараттын өкүлү отурду. Өкүл ушу секциядан чыккан жок. Ошону гана карап отурду. Мен 2-3 жыл айттым, айланайын, тиги адам укугуна барбайсызбы, конституциялык негиздердин эмесине барбайсыз десем, аяка барбайт. Ушул эле карап эле отурду да, мына ачык эле айтып коеюн элгечи. Анан ошол жерде биз аппаратты жазсак, жок, силер аппарат кылбагыла деди. Биз деген ушунчалык чоң баягы президенттик башкаруу болуп аткандан кийин силерге администрация деп жазгыла деди. Айырмасы барбы аппарат менен администрациянын? Бар. Администрация деген бул башкаруу. Демек, анын таасири бар да. Чындыгында президенттик администрациянын көп таасири бар. Соттор боюнча бар, жогорку кеңеш боюнча бар, өкүлчүлүктөр турат да. Конституциялык кеңеш боюнча ал өкмөт деле ошол президенттик администрациянын бөлүм башчылары айтканды жасайт. Топтор айтат. Өкмөттүн жанагы бөлүм башчылары өзү эч иш кылбайт. Дублировать этилип отурушат. Көп жылдан бери, 30 жылдан бери ушундай. Топтор айтасыз. Мына, бирок ошончусу дагы алар жооп бербей атпайбы? Ошон үчүн биз ошондо жанагы эң негизги маселе жоопкерчилик болуп атат да. Ошон үчүн баягы кылгылыкты кылып, кылжып менен бууп коюп, четке чыгып карап туруп, булар жаман дебесин деп туруп, ошон үчүн алып келип биз койдук. Ал баягы эки аппараттын кошулуп калганы, анан алар деген мен дагы айттым. Мен силердин положениеңерди окуп чыктым дедим. Аппарат боюнчачы. Ал жерде көп ыйгармык бар. Илим администрация болгондон кийин андан да чоң болот. Керим сурап атат да, жоопкерчилиги гана президенттин деп. 5 минут убакыт бар бизде. Өкмөтүң начар иштесе, жоопкерчилиги оңой эле экен. Мына Трампты экинчи срокко шайлоого коюшту. Мына 5 жылдан кийин эле. Антпесе Трамптын мүмкүнчүлүгү бар болчу 2 мөөнөткө кеткенге президенттиктен. Ошол сыяктуу эле, эгер өкмөт иштей албаса, өлкөдө экономика кризистер болсо, кандай президент болсун экинчи мөөнөткө шайланбай калат. Же эсили кылмыш кылса импичментке кетет. Импичмент бирок аябай оор болуп калды. Оор болгон менен моундай да, биринчиден жаңы нормалар кириптир ал жерде. Азыр президент жогорку кеңештин парламент ишине кийлигишсе дагы ал импичмент жасоого негиз болуп берет экен. Же болбосо соттордун ишине кийлигишсе дагы импичмент жайроого болуп берет экен. Анан мындай корко беребиз да биз. Президент өзүн ылайыктап жазып атат, импичмент кыйын деп. А бирок bizde уже başkaça formada, eldik formada iki prezidenti kuvup жиберишти. Bir prezident mına impeachment boldu какой-то formada bir prezident türmöde oturat. Impeachment sorunu işke aşıp atat bizde kandaydı bir dengelde. Buna biz hazır prezidentlik başkarı деп атабыз жаңы конституцияда, бирок баланс деп туруп парламент менен президенттикке баланс кылып койсуңар да. Турабы? Кайсы неме болбосун парламентте сурайт экен. Макулдугу керек экен да. Анда президенттик конституциябы же кандай болуп калат анда? Бул башкаруунун негизги кайсы белги менен биз башкаруунун формасын аныктайбыз деген суроо бар да. Бул деген бул кайсы мамлекеттик бийликтин парламентпи, президентпи кайсынысы аткаруу бийлигин негиздесе, ошону аныктаса, ошону жетектесе, ошого жооп берсе, ошого карата аты болот да. Демек күчтүү президенттик башкаруу керек. Ошончо мен оюмда канчалык укук кеңейсе, ошончолук жоопкерчилик кошо пайда болот өзүчө. Бул жагынан алганда ошол президенттик башкарууга кетүү менен анын укуктары жөнүндө гана айтып атышат да, бирок ошо мамлекеттин жүгү, анын конституциянын гаранты катары, өлкө башчысы катары жоопкерчилик дагы кеңейди да. Элдин алдында чоң жоопкерчилик пайда болду да. Ойлон, менимче президент болом деген киши да аны ойлоно турган жерге келди азыр. А бирок парламенттин президенттик көзөмөлдө турган эч кандай функциясы жок окшойт да. Маселен билесизби, эгер президент чакырып алып туруп парламент отчет алчу.
бул жолкусунда президент 10 жылдан бери Атамбаев отчет бергенин көрдүңбү бир жолу? ооба анда мурдакысында Акаев менен Бакиев келчү. Андан мурункусу акыркы 10 жылдан бери. Бир жерде мындай. Эми бул жерде кандай калды бул жерде? Бир жолу барат экен, жылына бир жолу барып айтып коет экен, болуп кетип Бул жерде коет. мындайда айтып атат, ошодагы президенттиги парламент байкуш болуп калды депчи. Мына мисалы үчүн парламенттин президентке импичмент жарыяганга акысы бар. Парламент президенттин маалыматтарын угат, парламент президенттин астындагы өкмөттүн отчетун угат. Ошол эле убакта Отчетти ким берет? мамлекеттин кабинет башчысы, министрлер кабинетинин башчысы берет. Ошо берет. Анан ал эми президенттин мисалы үчүн мурункудай парламентти таратып жибергенге, анан досрочно мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөргөнгө укугу жок. Анан биздин парламент өзү начар болуп атпайбы? Колунда болгон мүмкүнчүлүктү пайдалана албай атат дагы, аны ыйлактап атат да. Да бир суроо. Мисалга мына биздин деңгээли жөнүндө маселе бар чындап. чет өлкөдө парламент жөнүндө өзүнчө кеп калабыз го дейм. Чет өлкөгө жана премьер-министрлердин жыйыны болуп калса, бизден ким барат? Президентпи же өкмөт башчысы? Премьер өкмөттүн баштарынын жыйыны болуп калса, министрлер кабинетинин төрагасы. Төрагасы барат. Мурдагыдай эле экен да. Мурдагыдай эле. Ошол үчүн гана бул киргизге окшоп калды менин баамымда. Башка неме? Премьер-министрлердин саммиттерине ким барат деген маселе чыгып атат да. Бирок сен айтып атасың, парламент боюнча парламентте макулдук алуу деген өзүнчө чоң институт бул дагы. Бул эгерде парламент күчтүү болсо, көрүп кете албайт. парламент күчтүү болсо, Эгер ууру бөрүнү алып келатса, мурун кылмыш жолуна тартылган алып келатса, парламенттен кыйкырып чыгат да бирөө жарым. Сиз кимди премьер-министрге, сизди ким министрлик алып келатасыз, кимди деген. Бизде 1 мүнөт убакыт бар. Биздин парламент өзүнүн бечелдигинин бүт баардыгын президентке жүктөп атат да. Мисалы үчүн өзлөрү ошого каяш айта албай атат, өзлөрү ошондо өзүнүн оюн билдире албай атат. Анан эле бизди президент басып койду, тигинтип койду деп атат да. Бул азыркы жана 2010-жылдагы баш мыйзамдын негизинде биз начар парламент. Менде акыркы суроо. Ушул жаңы конституциянын кабыл алсак жакшы болобу бардыгы? Сонунбу? Президент башкаруу кылсак жакшы болобу? Мен сонун болот деп айтпайм, бирок биз мурдага караганда жакшыраак болот, э? Жок, Кыргызстан азыр изденүү жолунда. Мурун парламенттик системаны акыркы 10 жылда ишенип берген 2010-жылы элдер. Мына парламент системасы жырап кетти. Ал аткарылбады. Эми эл президенттик системаны талап кылып атат. Муну да сынап көрөбүз. Кыргызстан изденүү жолунда эгер ушу 6 миллион калктын ичинен бир лидер чыгат, саясий лидер. Болгону жакшы. Жакшы, күчтүү, бечен эмес лидерлер чыкса, Кыргызстан оңол жолуна түшөт. Жерде туура багат, анткени эң негизги маселе мамлекет үчүн ким жооп берерин эл билет. Рахмат, урматтуу эле көрүүчүлөр. Бизге бөлүнгөн убакыт бүтүп калды. Менимче бул маселени кайрадан талкууласак болчу деп ойлойм. Биз кийинкиде көрүшкөнчө бар болуңуздар.